Бөрі эненин кыялы 4-бөлүм. Сылаңдын экинчи кышты жасаганга тандоосу жок эле. Анын бир гана шуаңмоосу калган. Арине дагы меймей бар дейчи, бирок ал ургаачы карышкыр болгондуктан жол башчылык тагын талашууга талапкер боло албайт. Жалгыз шуаңмоо гана Хейсандын акыркы кыялын аткарат. Ошон үчүн Зылаң өмүрдүн баасы менен болсо да, шуаңмоонун каардуу рухун кашыктап түздөп кайрадан жасайт. Узакка созулган кышы бою Зылаң бүтүндөй жанын канын шуаңмоону кайрадан оңдоого жумшады. Кыскасын айтканда, бир мезгилде кайрымдуу жана катаал ыкмаларды колдонуп, баласын тарбиялап үйрөттү. Бирок Хейзи жана Ланхун үйрөткөн ыкмаларын майнаптуу колдонушса, шуаңмоо алардын жасаганын да аракеттенбеди. Күндөрдүн биринде баягы мултук куйрук Хуанду эчтекеден эчтеме жок эле адатынча шуаңмоону кууп диштеп, ал кыңшылап карга кире качканын Зылаң көрүп, ызааланып да тынчы кетип да шуаңмоонун качкан жолунан туруп, алга чага эскерткендей сүрдүү карады. Сенин башка карышкырлардан эмнең кем? Артка бурулуп, тырмак жана азууларыңды колдонуп Хуандудан өчүңдү албайсыңбы? Шуаңмоо коркок көздөрү менен кылчак артка карап, бирок артка барганга батынбай, кайра борпон кардын астында алдыңкы эки шыйрагы менен чуңкур казып, ага тумшугун киргизип жашырганы Хуандунун опузасынан жана энесинин жазасынан качкандай эле. Алсыздыгы чектен ашып, акмактыгы дагы чектен чыккан. Зылаң ачуусу кайнап, анын кежигесинен тиштеп, катуу тиштегендиктен желкесинин териси сыйрылып, эти салаңдап, кып-кызыл кан сыдырылып тамчылады. Шуаңмоо кулакты жаргандай уулуп, кар баскан чексиз талаада качып жөнөгөн. Шуаңмоо өзүн кемсинтсе да, бирок анын акылы төмөн эмес. Энеси аны үйүр алдында баштап жүрүп, жол башчы болуусун каалаганын билет. Ал дагы өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, Зылаңды кубандыргысы келет. Бирок ага кичинесинен суз мамиле жасалып, күчтүүлөрдүн көлөкөсүндө күн көрүү анын адатына айланып, ал адат унуткарылып, чоңойгондо тамырын жайып, анан аң сезиминде катып, өнөкөткө айланган. Ал дайыма өзүн алсыз сезип, жанындагы жолдоштору тиштей электеле, жүрөгү тарсылдап коркчу. Көп убакыттан кийин амал көнүмүш адатка айланып, үнсүз артка чегинип, төбөлөшпөй бүжүрөп, эгерде өзүн төмөнкү даражада болгонун мойнунга алса, анда өмүр бою куйрукта жүрөт. Ага дагы белгилүү, өзүнүн жүнү боштугунан каардык карышкырлардын чөйрөсүндө жашашы бул бир ажалдын уусундай эле. Ал кайрадан туулуп жаралгысы келди, бирок аны сөз менен айтыш оңой, жасаш кыйын. Шуаңмоо куюндай тездикте артына баш буруп дагы карабай, үйүрдөн алыстап безди. Зылаң ага кымындай дагы каршылык көрсөткөн жок, себеби шуаңмоо убактылуу гана жашырынат. Бирок ошол түнү да, экинчи күнү да ал үйүргө кайтпагандыктан энесинин тынчы кетип баштады. Үйүрдүн күчүнөн алыстап, чыкыроон кышта жападан жалгыз тирүү калыш оңой эмес. Анын үстүнө шуаңмоо коркоктугунан аш жүргөн кабыланга жем болбосо да, кар баскан талаада ачкалыктан өлмөк. Зылаң анын жүнү боштугун жек көрсө да, бирок шуаңмоо анын канынан, боор этинен жаралган баласы эмеспи? Ал акыркы калган үмүтү болгондуктан, кайсы жерде болбосун таап келиш керек. Ал бир күн, бир түн издеп, акыры кар баскан Жүжүка тоосунун түштүгүндөгү кайкы белестен шуаңмоону тапты. Ал тоголонуп бүрүшүп бир дарактын түбүндө жатып, кар аралашкан шамалдын суугуна титиреп, эчак каны тоңуп калган. Шуаңмоо энесин көрүп, акыры 2 ирет кыңшылады. Ачкачылыктан ордунан тура албай калган. Зылаңдын үмүтү үзүлүп, балам, сен үйүңдөн безип, ачкадан ажал тапканды самадыңбы? Же Хуандуга сокку бергенге күчүң жокпу дегенсиди. Зылаң ачуусу келсе да, ызгар суукта токойдон кыргоол кармап, шуаңмоонун кардын тойгузуп, андан соң гана бөрүлөрдүн үйүрүнө алып бармакчы болду. Кантип эле шуаңмоо бүчүр албай чириген дарактай ушундай кебетеси менен калсын? Жок, Зылаң өзү ушундай мүнөзү бош бөлтүрүк тууганына өлсө да ишенбейт. Мунун себеби сөзсүз анын катып эскирип калган үйрөтүүсүнүн ыкмасында эле. Ал шуаңмоонун өзүн кемсезгени аны курчаган чөйрөгө байланыштуу деп ойлоду. Ошондуктан ал шуаңмоонун чөйрөсү менен үйрөтүүнүн ыкмаларын түп тамырынан бери алмаштырыш керек. Кыш аяктаар маалда Зылаң үйрөтүүнүн жаңы ыкмасын ойлоп тапты. Бөрүлөрдүн тобу бөлүнгөн күндүн эртеси эле тезинен колдонууга шашты. Үйүргө кайткан биринчи күндөн баштап Зылаң өзүнүн эне мээримин тээ жүрөгүнүн түпкүрүнө катып,
жүзүн түнөргөн ташбоор кебетеге алмаштырды. Чындыгында бир нерсеге окшоштуруп туурап жасаган үйрөтүү ыкмасы болчу. Карышкырлардын үйрү алардын кичинекей үй бүлөсү болуп, зылаң мыкаачы жана жырткыч жол башчынын милдетин өзүнө алып, Меймей анын жакын жолдошу болсо, Шуаңмо малайдын ролунда турган. Кыялына жетиш үчүн жалган оюнду чындыктай так аткарылышы зарыл. Ал Шуаңмону аеосуз катаал башкарып, чабытка чыкканда ага биринчи кол салдырып, олжонун артынан кууп жеткен кезде анын оозунан ак көөгө агып тили салаңдап чыгып, 4 шыйрагы титиреп чарчаганда зылаң ага боор тарткан жок. Меймей экөө ал сокку бергенде же олжо кармаганда жардам бермиш болуп, көп учурда алар Шуаңмонун олжого кол салганын чарчаганча чейин жанында байкап карап турушар эле. Күндөрдүн биринде чабытка чыккан кезде Шуаңмонун ээрнип же куулук кылгысы келгенин байкап, зылаң жанына барып катуу тиштейт. Тиштегенде да чындап тиштейт. Жүнү териси менен кошо жулунуп, каны акканда гана ал багынды. Энесинин мындай жазаасынан кийин тезинен ал жоонун артынан кууган. Сенин даражаң эң төмөн болгондуктан ошого жараша жашашың керек. Шуаңмо олжону кармагандан кийин зылаң аны азыктан куучу. Алгач мен сугунам. Анан Меймей балчактатып жеп, кардынын тойгузат. Аягында сен калган куткан эттин майдасы менен сөөктүн сыныктарын терип жалайсың. Кээде килейген олжо түшкөндө Меймей экөө өпкө боорун жана майлуу эттерин жеп түгөт албай калганда да Шуаңмого бербей этти жарга ыргытып же үңкүргө алып келип, андагы көк чымындын курттарын сасыта сойлотуп таштап койчу. Сенин жиниң келип жатабы? Сен жөнөкөй пайдасы жок кашкабашсың. Сен мындай даамдуу эт жегенге жөндөмүң да, укугуң да жок. Жеген ашын аш кылып ары бери талаада басканда да зылаң ага тынчтык бербей жатты. Меймей кызыл-тазыл жайкалган чөптөрдүн ичинде көпөлөк кууп ийнелик кармап ойносо болот. Бирок Шуаңмонун акысы жок андай көңүл ачууларга. Зылаң жан сакчыдай анын артынан жүрүп, ал кымындай жылмайса эле энесинин жазаасына кабылчу. Зылаңдын уруксааты жок, ал үңкүрдөн да чыга албайт. Эрте жазда күн дагы эле суук тартып турду. Зылаң менен Меймей үңкүрдүн шамалдан калканыш жеринде жылуу жумшак укташчу. Ал эми Шуаңмо үңкүрдүн оозунда шамалды тосуп жатып, эрте жаздын кара суугуна анын жүнү кыроо басып, муз болуп тоңуп калар эле. Бир нече ирет түн жарымында Шуаңмо үшүгөндөн акырын үңкүрдүн ортосуна жылып келип, уктаганда энеси дароо ойгонуп, аны кайра үңкүрдүн оозуна кууган эле. Сен жүнү бош туубаса акмаксың. Сен жол башчыны шамалдан сууктан калкалашың керек. Кээде Шуаңмо этияттана энесинин ою менен бир кынтык кетирбей иш жасаганда да зылаң секирип жанына келип, себепсиз аны канжалата талачу. Таарыныштан Шуаңмонун көзүндө мөлтүрөгөн жашы тегеренгенде, сен ыпыр-сыпырга толгон таштанды, туубаса акмак. Сен жол башчынын оюнчугу, же анын жинин чыгарып урган чаначы, же тырмак жана азууларын курчуткан кайрагы сыяктуу жашайсыңбы? Сен таарынбагында адилетсиздикти да сезбей эле кой. Сен өзүң кетирген каталарыңа эмне үчүн каның менен жооп бербешиң керек? Сен кыжаалаттанып анын себебин, шылтоосун жана алардын кыймылын дагы издебейсиң. Анткени сен бас мартабадагы бөрүсүң. Ушул сенин эң башкы себебиң. Зылаң такай Меймейди да аны маскаралап ойногонго азыгыраар эле. Меймей ар түрдүү жаңы ыкмалар менен кууланып, Шуаңмону шылдыңга алган. Бир жолу Меймей баканы кармап, Шуаңмону алдыңкы буттары менен баканы бекем бастырып өлтүртпөй да, кое бердиртпей да күнгө тургузуп койгон. Анын жүнү куйкаланып, ысып күнгө сапсары болуп күйүп калган. Сен наадан карышкырсың, ошондуктан баары сага түкүрүп жана сени буттары менен тебелисе да болот. Шуаңмо бир кыйла арыктап, жай келгенде кабыргалары бирден-бирден саналып калган. Баягы көзүндөгү салмактуулук жана ичинин нуру өчүп, бир гана коркунуч баскан. Ал дайыма баш ийип энесинин жүзүн карап, көңүлү суз, аябай коркуп, ал тургай өзүнүн чоң эркек бөрү экенин дагы унутуп, кыжаалаттана секирип да, чуркап да, жерде көмөлөнүп, ар түрдүү кыймылдар менен бөйпөлөңдөп зылаңга жагынып, маанайын көтөрүп, ушундай жол аркылуу өзүнө аз жапа чектирүүсүн каалар эле. Зылаң буга ыраазы болбой кайра катаал жазалачу. Шуаңмо кечке кайгылуу дүрбөлөңгө түшүп, жашоонун какшыган казанында куурагандай же тозокто жашагандай эле. Сен Лоужунун момун маалай болууну кааладың беле? Анда сен жол башчынын эркиндик даамынан тат. Анын ачуу чындыгын, ысык муздагын сен акырын шашпай даамдайсың.
Зылаң билгендей жаздын жана жайдын жарымына чейин тарткан азабы Шуаңмоонун чыдамдуулугу менен туруктуулугун акыркы чегине чейин жеткирген. Башкача айтканда Шуаңmoo секирик жасап, өнүгүп өзгөрсө кайра жаралат. Анын өзгөрүшүнүн жашыруун эки мүмкүнчүлүгү бар эле. Биринчиси, Шуаңмоодогу бөрүнүн руху түбүнө чейин түшүп, өмүр өткөнчө иттин кызматын аткаруу. Ит негизинен ак көңүл айбан. Ар качан энесине багынып келген, кожоюнун жылымчы жугундусун жеп, ага канааттанат. Ээси кандай гана кылып аны токмоктоп жазаласа да, ал башын көтөрүп каршылык кылган эмес. Анткени жаратылышынан ээсине кызмат кылып өмүр сүрөт. Эгерде Шуаңmoo итке өзгөрүлүп тукумун курутса, анда Зылаң тагдырына моюн сунмак. Шуаңmoонун мурда өзү кандайча жаратса, ошондой эле жер бетинен жексен кыла өзү анын ажалын табат. Башка экинчи мүмкүнчүлүгү, тынымсыз басынуудан Шуаңmoонун чыдамы кетип, акыры жүнү боштугу кыйрап, андагы кадимки бөрүнүн мүнөзү пайда болушу. Ал мүмкүнчүлүктү дагы Шуаңmoo сактап кала алышына Зылаңдын ишеничи бекемделгенде, кыскача айтканда Шуаңmoого таза бөрүнүн каны агып, төшүнүн чыныгы карышкырдын жүрөгүнүн соккону эле. Зылаң чыдамы кетип күтүп жатты. Жай саратаны жакындап, күн улам ысып баштады. Ал күндөрдүн биринде Зылаң меймей менен Шуаңмоону алып талаага тамак издеп чыгып, денеси кара өрүктүн гүлүндөй бозала бугуну көрөт. Ага кол салган кезде бугу катуу чуркадыбы же куйкалаган ысык күн анын ылдамдыгы менен тиштегенине таасирин бербедиби, айтор 2-3 саат кууп жүрүп, аягында талаадан бугуну өлтүрүп, чалкасынан ыргытты. Жайдын чак түшүндө узакка жүргөндүктөн Зылаң суй жыгылып каныгатты. Күн нуру жердин отун жалындата аеосуз күйгүзүп ысып, асманда күндөн калкалаган булут түгүл желп эткен жел да жок. Айланада узундугу белден келген жапайы чөптөн башка дарактын салкын көлөкөсү да жок эле. Бир гана куйкалаган жайдын саратаны турат. Бөрүнүн организминде ысыкты бөлүп чыгарган тер бездери жок. Бир гана амал тилин салаңдатып ысыкты чыгаруу эле. Бугуну кармап ачкачылыктын маселесин чечип, бирок жеген бугунун эти менен каны анын тамагын түтүндүн ышындай кууратып, аябай суусаткан. Тегеректен булак да таппай ысыган күн чөптүн жалбырактарынан бери куйкалап, кууратып салган болчу. Зылаң торго түшкөндөй ысык талаада ары бери басып, каныгаткандан маанайы да жоголгон. Үңкүрдүн алдында суусу тунук жана муздак чогушу көлү бар. Бирок ал арадан алыста болуп, ырактагы суу баары бир суусунун кандырбагандай эле. Суу бардык нерседен кымбат сезилди. Үңкүргө кайткан кезди күтпөй, жанындагы кичинекей көлчүккө барсачы, мүмкүн ал жерге барганча күн дагы өтүп кетер деп ойлоду Зылаң. Аңгыча бет маңдайындагы Шуаңmoo кубанычтуу кыңшылады. Анын күнү ошого түшкөндөй, Зылаң анын жанына барып, жер титирөөдөн пайда болгон жараканын түпкүрүндөгү таштын чуңкурундагы жамгырдын чогулган суусун көрдү. Жараканын тээ түпкүрүндөгү жаратылыш өзү жасаган чоң таштын оюгундагы сууга күндүн нуру жетпегендиктен суу какшыбай соолубай турган. Бул чындыгында аларды өлүмдөн сактаган керемет кубулуш болчу. Токтоп калган суунун тунуктугунан түбү көрүнүп, 3-4 көнөк баш сүзүп, суунун бетиндеги күн нуруна чагылышып жатты. Чогулган суу аз болчу, бирок үчөөнүн тең суусунун кандырмак. Шуаңmoo аябай чаңкагандыктан өзүнүн төмөнкү даражадагы акыркы кезегин эсинен чыгарып, башын жаракага тыгат. Жердин жаракасы өтө кууш, таштын чуңкурундагы суу ананда аз болчу. Анын үстүнө ал кууш жаракага 2 гана бөрү кире алат. Сен арсыз сапсайган кашкабаш, албетте сен кезектин акырында суу ичесиң. Зылаң ачуулана ырылдады. Шуаңmoонун бүткөн денеси титиреп, башын жаракадан шаша-буша чыгарып, койругун булгап, шыйпаңдап жол бошотту. Зылаң өзү менен меймейди алып жаракага кирди. Таштын чуңкуруна бетме-бет үстөмдөп жатышып, тилдерин чогулган муздак сууга салганда, денелериндеги ысык заматта куштай учуп жок болду. Тилдери менен сууну шалпылдатып ичип, түтүндүн ышына кургагандай тамактары нымдалып, кайрадан күчтөрүнө толуп, силкилдеп ордуларынан турушту. Бул жөнөкөй суу эмес, ал рухту жана денени ырахатка чөмүлткөн суу. Зылаң тунук сууну бир тамчыдан ууртап, карыны бөрсөйүп, табарсыгы тарсайганча шимиди. Меймейда энесиндей суусун кандырып, шашпай ырахаттана кыңылдады. Шуаңmoo жараканын четинде узун тилин салаңдата соңсоюп отуруп, көзүн чогулган суудан албай ач көздөнө карап жатты. Зылаң тумшугун көтөрүп, көзүн жүлжүйтүп, Шуаңмоону тиктеди. Каның катып чыдабай турасыңбы? Эгерде так азыр сени дагы туталантса,
мүмкүн өзгөрүү мүмкүнчүлүгүнүн акыркы чегине жетесиң. Зылаң оюнда меймей менен биригип таштагы сууну таптаза түгөтө ичкиси келди. Бирок чогулган суу көптүк кылып, алардын карынын жарчудай эле. Суу дагы жарымынан калган болчу. Теңирим ай, неге мынча мартсың? Меймей ныксырап керилип, шуаңмоого орун бошоткусу келди. Зылаң ойлоно түштү. Жок, оңой эле ага орун бербейбиз. Ал төмөнкү даражадагы кашкабаш болгондуктан даражасына жараша тамакка кечирээк кыйналып жетиши керек. Ошондо гана шуаңмоо сөөгүнөн чучугуна чейин кошо өзгөрөт. Аңгыча Зылаңга бир ой келди. Кашын серпип меймейди караганда ал баарын түшүнүп куйругун шыйпаңдатты. Зылаң жай кыңшылап чалп этип сууга толгон таш табакка секирип кирди. Сууга тизесинен батып, тырмактарына шуурудай тизилген суунун тунук тамчыларын көз моюнуна чачып жатты. Ысык саратанда муздак сууга чөмүлгөндүн ырахатын айт. Анын денесиндеги кум топурак тунук сууга түшүп, заматта кир кылды. Зылаң өзү чөмүлгөн соң меймейди сууга түшүрдү. Алар сууга ырахаттана чөмүлгөндөн кийин таштын чуңкурундагы суу жарымынан баткыга толуп калды. Шуаңмо жараканын үстүндө отуруп көзүн кайгылуу жумуп алды. Анын бир гана жолу бар эле. Алар түшкөн жана лайланган сууну ичүү. Эгер Зылаң ушул кылганы менен бүгүн токтобосо, анда Шуаңмонун жүрөгүнүн түпкүрүндөгү таарынычынын ачуусун сыртка чыгарышы мүмкүн эле. Бирок ал өзүнүн ачуусун үнсүз басканды эчак адатка айланткан. Зылаң менен меймей жуунган суунун даамы ачуу болот чыгар, бирок суусунду кандырганга жарайт. Бирок Зылаңдын жасаган мындай маскаралык кылганы жетиштүү болбогондой, меймейди суудан чыгарып, экөө таштын четине туруп алып, арткы сол буттарын көтөрүшүп, моюндарын кере созуп, куйруктарын тикирейтип, карышкырга аябай жакшы тааныш абалда турушту. Сууга заара ушатууга камданышты. Шуаңмо энесинин жүзүндөгү жек көрүү шылдыңдап жылмайганын көрдү. Сен каның катып өлөсүң, же заар сууну ичип жыргалга батасың. Шуаңмонун бүтүндөй тулку бою катуу титиреп кетти. Зылаңдын зөөкүрлөнүп ага жасаган кылык жоргун такыр түшүнбөдү. Эгерде ал катачылык кетирсе жазаласа болот, бирок ал анын жүрөгүн оорутуп, эч бир шылтоосуз азап тарттырар эле. Туура азыркыдай Зылаң менен меймей таштагы сууга заара ушатайын дегени бул кокусунан аны кемсинткен эмес. Экөө атайлап анын аброюна жана бөөрлүк намысына тебелеп тепсегени болчу. Адамзаттын инсандык сапаты бар. Карышкырда дагы карышкырдын руху бар. Алар эмне? Анын канын катытып же куйкалаган күнгө этин кууратып өлтүрөйүн деп жатабы? Анын мындайча кемсинткени чучугуна жеткен. Бирок ал кантсе да баары бир карышкыр. Болгондо дагы таза кандуу бөрү. Ал табиятынан бөжөңдөгөн ит эмес. Анын чыдамынын да чеги бар. Анын оозу менен тили кургап, тамагы какшыганына тынчы кетип, дүрбөлөңгө түшүп жатты. Зылаң менен меймейдин сууга заара ушатууга даярданганын көрүп, ал кулакты жарчудай ачуу улуду. Шуаңмоонун уулуганын добушунун мыйзамы башкача болуп, бийик да, кайгылуу да, жаны эзилгенинен ойгонгондой үн чыкты. Ошол эле мезгилде ал добуш анын рухунун жана көптөн бери тарткан азабынын, карышкырдын жырткычтыгы бүркүп атырылган добуш эле. Ал тайшан тоосундай күчтөнүп, таштагы суунун жанындагы Зылаңга сокку бергенге жакындады. Зылаң коркуп кыңшылап качкысы келди, бирок кеч болуп калды. Ал кичинекей ургаачы карышкыр. Шуаңмоого туруштук бергенге күчү дагы жетиштүү эмес. Шуаңмо кандай болсо да эркек карышкыр болгондуктан баары бир күчтүүлүк кылат. Капысынан Зылаңдын капталына бөрүнүн айбаттуу эки буту катуу урулду. Абада Зылаңдын денеси бир нече ирет айланып, башы менен жердин жаракасына сайылып кирди. Жараканын ичи өңгүл-дөңгүл жана учтуу, кырдуу тоо таштарына толгон эле. Зылаң алдыңкы буттарына таянып, жаракага кире кулаган кезде шыйрак сөөгүнүн кырс деп сынган дабышы угулуп, жүрөгү тызылдап ооруду. Меймей абалды акылга салганга жетишпеди. Зылаңды жазалаганын көрүп, ал башын буруп тезинен таштагы суудан алыстап, жараканын башка бурчуна барып, уу деп кыңшылап, Шуаңмоого багынганын билдирди. Шуаңмо жалдуу көздөрү менен ташта онтолоп жаткан Зылаңды үңүлө бир карап, меймейди бир карап, каардуу ырылдап, анан гана суудан ичти. Чогулган суу ылайлашып калса да, каны каткандыктан ага даамдуу сезилди. Эгерде кичине кечиккенде заар суу ичип калат беле. Зылаң узакка чейин таштагы суунун жанында турган Шуаңмоону карап, кайгырып да, кубанып да жатты. Кайгысы өзүнүн алдыңкы бир буту сынып чолок карышкыр болгону.
Кубанычы өзүнүн чын дили менен жасаган иши текке кетпей, Шуаңмо чындыгында ал эңсегендей эр жүрөк болуп өзгөрүлүп кайра жаралган эле. Ал чоң кубаныч анын оорусун сездирбей баскан. Зылаң азуулары менен таштын жаракасындагы териси сыйрылып сынган бутун тиштеп сууруп ордунан тургусу келди. Бирок демейде 4 шыйрагына жөлөнгөн ал 3 бутуна жөлөнө албай, бир шыйрагы кайра калыбына келбей калганына ал көнгүсү келген жок. Денесинин тең салмагын сакташы да кыйын болду. Акыры эптеп туруп, күчүнүн болушунча жаракадан жер бетине тырмалап чыкты. Гаммер талаасы бууга бышырылган нандын казанынын ысыгындай үп болуп кайнап туруптур. Шуаңмонун кебетеси өзгөрүлүп, жаалы төгүлүп, каарданып турган. Ошол учурда Зылаң, Меймей жана Шуаңмонун ортосундагы кырдаал өтө курч эле. Шуаңмонун сырткы келбети өзгөрүлгөнү менен, бирок анын коркок руху дагы деле бар болчу. Ошондуктан Зылаң эки багытты өзгөртүү жөнүндө ойлонду. Биринчиси, Зылаң үйүрдө эне катары адатынча күчтөп тарбиялоону улантуу, же болбосо Меймей менен бирдикте Шуаңмого каршы туруп, курчуган абалды теңдеп кайрадан калыбына келтирүү эле. Ал эми экинчиси, Шуаңмонун үй бүлөдөгү даражасын жогору, каардуу жана тайманбас жол башчы катары кабыл алуу. Шуаңмоду дагы эле коркок карышкырдын руху калса да, баары бир аны чыныгы жол башчы кылып чыгаруусу зарыл. Зылаң эч ойлонбой, күмөн санабастан экинчи багытты тандады. Ооба, бул иштин куну өзүнүн жана Меймейдин жаны менен төлөнүп калышы мүмкүн экени ага белгилүү. Бирок ал баласынын жаңы жол башчы болуп такта турушуна аябай умтулган. Зылаң экинчи ойлогон оюн өзгөчөлөнтүп иш жүзүнө ашыра баштады. Ал кекирейген бөөрүдөн шыйрагы сынып чолоңдогон, жону бүкчүйгөн бечара карышкырга айланды. Зылаң баласын караганда денеси өзүнөн өзү титирей баштап, коркконунан артка кетенчиктеп, көздөрүнөн коркуп дүрбөлөңгө түшкөндөй, ал качан тиштебесин баарына дайындалгандай түр көрсөттү. Шуаңмого атайлап мен билем, сен кабасың, мен сенден аябай корком дегенсиди. Бул ыкма Шуаңмонун башкаруусуна жакшы таасирин берип, жырткыч бөөрүнүн табияты боюнча алдуусунуп, алсызга басымдуулук кыла баштады. Аң сайын Шуаңмо өзүнө курсант болуп Зылаңды кууп, жүнүн жулуп терисин каната капчу. Алардын кичинекей үйүрүндө жогорку даражадагы төмөндөгүнү же алдуусу алсызын басынткан абал түп тамыр менен алмаштырылган эле. Шуаңмо алдыда жетектеп, энеси менен Меймей артынан коштоп жүрүүчү. Зылаң менен Меймей экөө үңкүрдүн оозуна ысык суукка карабай тумчугуп же тоңуп жаткандарына Шуаңмо өзүнчө жыргалга баткан. Чабытка чыккан кезде Зылаң менен Меймей оор жумуштарды аткаруучу. Бирок аңды кармаган соң анын өпкө боорун жана май этин Шуаңмо ырахаттана сугунчу. Шуаңмонун ар бир ырылдап айткан буйругуна каршы туруу мүмкүн эмес эле. Өзүнүн жыргалчылыгы үчүн ал энеси же Меймейди кар баскан Жужука тоосунун аскасына чыгарып, ооздорунан ак көбүк чыгып чарчаганда гана тоодон түшүрчү. Ал каалаган учурда зээригип ойногусу келгенде энесин же Меймейди оорута катуу тиштеп алчу. Шуаңмо малайды жана алдуу күчтүү малайды салыштырып көрдү. Башчы жана улуу башчыны дагы салыштырды. Ал өзү башчынын айбатын башынан кечирип, малайдын ачуу жашоосундагы даамын таткан. Кандай керемет, карышкырдын жашоосу анын колунда. Кааласа азап чектирет, кааласа бакытка бөлөйт. Бөөрүнү кысымга албай каалагандай эркин өмүр сүрдүрөт же ажалын жеткирип өлтүрөт. Кол астындагы бийлик бул бир укмуш сырдуу керемет го. Бирөөлөр сенин буйругуңду ылдам аткарганы, кызыл тазыл гүлдөрдүн буркураган жытын аңкыгандай жыргал сезим. Кар баскан Жужука тоосу дагы, жайкалган Гаммер талаасы дагы, алып дүйнө да сеники. Сен топ алдында кадыр бартуусуң. Алар өздөрүнүн өмүрү сенин колуңда экенин дагы жакшы билишет. Жол башчынын бийлиги бугунун канынан дагы ширин, текенин өпкө боорунан дагы даамдуу эле. Жашоо деп ушуну айт. Шуаңмо баарын кеч түшүнгөнүнө өкүндү. Өткөн кеткенди, иттей өмүр сүргөнүн эсине түшүрүп, аны жашоо деп айтууга мүмкүн эмес эле. Арине, ал сезимдер дагы эле тирүү. Эгерде азыр мезгилди кайра артка буралганда, ал иттей жашаган күндөрүнүн бирин дагы кайра баштан кечирбейт эле. Зылаңдын өзгөчө ойлоп тапкан амалы үзүрүн берди. Бирок бул ыкманы иш жүзүнө ашырыш үчүн ал өзүнүн ден соолугунан ажыраган.
бир бутунан аксап, тамак жетпегендиктен кыржыйып арыктап, мезгилинен эрте картайган эле. Меймей да аны менен бирге жапа чеккен. Бирок ал өз ыктыяры менен мындай курмандыкка барган. Чындыгында ал бир акылман ургаа чыгарышкыр. Жай жарымдап күздөн кабар берип калганда Шуаңмоодогу жол башчылык сезим уламдан улам күчүнө кирип, ал чыныгы бөрүнүн жашоосунун маанисин түшүнгөн. Кайсынысы маанилүү? Аны бирөө жырткычтана башкарганыбы же ал бирөөнү жырткычтана башкарганыбы? Же башкалардын тагдырына үстөмдүк кылганыбы же тагдыр ага үстөмдүк кылганыбы? Мурда дагы үйүрдө басмарланган ордуна туруп, ал көп нерсени унуткарган чыгар. Бирок ырайымсыз жашоодо эч качан экинчи мүмкүнчүлүк жок. Ал жаратылышынан карышкырдын ач көздүгүн жана таш боордугун баштан аяк түшүнүп, анын мыкаачылыгы дагы тез ылдамдыкта ойгонуп, кулк мүнөзү дагы күндөн күнгө күчтөнө баштаган. Күндөрдүн биринде эртең менен баягы мултук куйрук Хуанду текенин артынан түшүп, акыры Зылаңдын үңкүрүнүн алдына ойлонбостон кууп кирген. Карышкырлардын коомунда бөрүлөр бир-бирден бөлүнгөн соң, ар биринин өздөрүнүн белгилеген жайы жана таасир берген чөйрөсү болот. Ал жайга бөтөн карышкырлардын оңой эле баш багуусу, айрыкча эркек бөрүнүн келиши мүмкүн эмес. Шуаңмо ачуулуу ырылдап, үңкүрдөн секирип чыгып Хуаңдунун жолун тороду. Ал учурда Хуаңду ордуна чөктүшө отуруп, багынып артка чегингенде мүмкүн мындай кан төгүү болбойт эле. Бирок Хуаңду андай кылбай, тоготпогондой көңүл кош мурдун чүйрүп дем алып, өзүнүн бутунун тырмактары менен Шуаңмого каршылык көрсөткөн. Ал Шуаңмо дагы эле жарым жыл мурунку таз кейпи боюнча деп ойлогон. Бирок ал ажалга тете ката кетирген эле. Шуаңмого эчак Зылаң аны үн сөзсүз кадырлап баратканын жана өзү жападан жалгыз өкүм сүргөнүнө көнүп калган болчу. Хуандунун ээн баштана анын жеке чөйрөсүнө киргени Шуаңмонун абийирин катуу тепселегени менен барабар. Шуаңмо дагы көптөн бери кек сактап жүргөндүктөн эч нерсе көзүнө көрүнбөй, Хуаңдуну өлтүргүсү келгенсип кекиртегинен жулуп тиштеп алды. Хуаңду кан жалана талаанаарын күтпөгөн. Ал дагы баягы эле карышкырдын ортосундагы кармашкандай эле адатынча каарданып Шуаңмого тийишет. Ал Шуаңмонун курч азууларын кекиртегине матырганын сезип, анын көздөрү коркунучтуу кан толгонун көпкө карап эсин жийды. Бирок анын жумшак кекиртеги кырсылдап жулунуп, кеч болуп калган эле. Шамал жулган кекиртектин ичине кумду киргизип, буркулдаган ысык кан атырылып, денеси жумшак кебездей жерге шылк этип түштү. Зылаң үңкүрдөн жүгүрүп чыгып, мултук куйрук Хуаңдунун жайылган канда жатканын көрдү. Шуаңмо анын сөөгүнүн алдында туруп, дагы эле жүрөгүндө жек көрүүдөй кайра-кайра уулуп, ким мени менен болсо өмүр сүрөт, каршы болсо ажалы жетет дегенсип, жол башчылык кебетесин кийип турду. Бул кан аны кайра жаралтып алдыдагы кармашка даярдагандай эле. Зылаң бактылуу жылмайды. Анын шыйрагы сынып жасаган иши аягында мол түшүн берди. Анын жанындай жакшы көргөн баласы акыры ойлогон оюндагы шартындай жетиле баштаган. Кеч күз келип, чачыраган карышкырлар кайра үйүр болуп бириккен кезде Шуаңмо келбеттүү жана каардуу, бийлик менен даңкка суусаган чоң бөрү болчу. Шуаңмо биринчи күнү топтун ичинде өзгөчө кейиди. Себеби ал кичинекей үңкүрдүн башында турганга көнгөн эле. Бирок бул жерде башка чоң бөрүлөр сыяктуу жол башчы Лоужунун буйругуна баш ийүүгө мажбур. Ал сөзсүз Лоужунун эркин бийик коюп, бийлигине моюн сунуп, анын буйругу менен иш жасашы керек. Азыр ал өткөн жылкы жүнү бош, акмак Шуаңмо эмес. Ал эчак жетекчиликтин таттуу даамын таткан. Эми ал денесине кайрадан азап чектирбей, бир гана жол башчынын жашоосунун жыргалын көрүп өмүр сүрөт. Бул сезим аны аябай капа кылды. Өзгөчө ал жолдоштору менен биргеликте кыйналып кысталып олжону кармашып келип, бирок Лоужуа олжонун эң ширөлүү жумшак этинен жана өпкө боорунан озун кере-кере ачып жеген кезде анын тумшугундагы шилекейи чууруп, жүрөгүнүн түпкүрүндөгү кыялын баса албай, Лоужунун кекиртегинен жара жулуп, оордуна өзү болгусу келер эле. Лоужуа каардууда, амалкөйдө жана ашкан чебер дагы эмес. Эмне үчүн ал топту башкарат? Шуаңмо кыжыры келип, а мен эмнеге боло албайм деп ойлончу. Зылаң ал тушта Шуаңмонун өлтүрүүчүдөй абалда турганын көрүп, сен акмактыкка салба. Лоужу менен Хуанду сыяктуу оңой олтон кармашуу мүмкүн эмес. Шуаңмо, уулум, сен өзүңө карачы, Лоужуа эчак сенден сактанып жүрөт. Сен өзүңдүн ийгилигиңе тезинен жете албайсың. Дагы айта турган болсок,
Лоужуаны ар дайым зөөкүр Гугу жандап жүрөт. Бөрүлөрдүн ортосунда байланыштар алыс жана жакын болуп бөлүнөт. Мындан 7 жыл мурун Лоужуа Гугунун жардамы менен карыган жол башчы Мачаны тактан түшүргөн. Ал күн Зылаңдын эсинде. Кычыраган кышта эртең менен эрте Лоужуа менен Гугу Мачанын денесинин алакандай жерин дагы калтырбай талаган. Карыган Мача качып отуруп жарга барып такалып, кайгылуу кыңшылап, тынчтык келишимин түзүлөөрүн суранган. Бирок Лоужу менен Гугу эч токтолбостон ага кол салууну уланткан. Акыры Мачанын буту тайып, жардан кулап ажалы жетет. Кыскасын айтканда, эгерде Гугунун жардамы болбогондо, Лоужа бүгүнкү даңкка жетмек эмес. Ушул себептен алардын мамилеси өзгөчө болуп, Лоужа ар качан Гугунун камын көрчү. Аңлоого чыкканда да, үйүрдө олжону жегенде да Гугу Лоужудан кийинки эле экинчи артыкча укукка ээ болуп турчу. Гугу жан дили менен Лоужуну жандап, ар жолу тайманбастан каардуу бөрү жол башчынын кармашууга чакырганда, Гугу дагы ага жардам берип, бечара карышкырларды чала өлүк кылып талап салар эле. Гугу Лоужунун таштан бекем тагынын колдоочусу болгон. Эгерде Лоужунун тагыны кулатып жана Гугу экөөнүн ортосунда тыгыз мамилени бузууну каалагандар болсо, анда шарт түзүш керек. Зылаң Шуаңмоонун жол башчы болушуна бардык тоскоолдуктардан кутулууну чечти. Зылаң алгач Гугунун көрө албастык сезимин ойготууну чечти. Зылаң, силер бирге Мачаны тагынан түшүргөнсүңөр. Сенин андаң эмнең кем? Эмнеге сен Лоужунун карамагында болушуң керек? Деп Гугуну Лоужуга караганда убактылуу өтө ардактап, аны ургаачынын назик сезими менен азгыруу үчүн атайын анын жанынан чыкпай айланчыктап жүрдү. Зылаң Гугунун эркектик көйрөңдүгүн күчөтүп, Лоужу экөөнү арааздаштырып, бооруна баккан баласы Шуаңмоону такка отургузуу, алтын балыгына жеткенди каалаган балыкчыдай самады. Тилекке каршы Гугу өтө чоң бөрү болгону менен сүйүү сезими ага тааныш эмес. Анан калса, ал Лоужудан кийинки азыркы экинчи орунда турган абалына дагы ыраазы болчу. Зылаңдын биринчи ою иш жүзүнө ашпай, көп убакыт бою сарпталган күчү, мээнети баары заматта текке кеткен. Зылаң Лоужу менен Гугунун ортосундагы байланышты бузуу үчүн ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү жашыруун издей баштады. Лоужунун ачуусу өтө чукул, оюна келгенин жасай берет. Андай мүмкүнчүлүк бат эле келди. Күндөрдүн биринде күйгүм түшкөн кезде үйүр бир каманды колго түшүрүп, Лоужу анын жүрөгүнүн жарымын жеп калганын тиштеп келип, өргүдөгү ак кайындын түбүнө коюп койду. Ал эртең мененки тамагынын камын көргөнү болсо керек. Түн жарымдап түндүк батыштан кар аралаш соккон шамалга кайындын бутактары бири-бирине урулуп тырсылдап үн чыгып жатты. Айдын чыккан жарым тегерегинин жарыгы араң бүлбүлдөп, көзгө сайса көрүнгүс караңгылык айлананы баскан эле. Зылаң демин чыгарбай этияттык менен жөрмөлөп Лоужунун жанына барып, ал таттуу уйкуда жатканда баягы жүрөктүн жарымын кайындын түбүнөн алып, Гугунун тумшугуна жакыныраак коюп койду. Зылаңдын бул кылганына бир дагы жан күбө болмок түгүл сезген да жок. Эртеси таң атаары менен Гугу уйкудан ойгонгондо ширелүү кандын жыты мурдуна уруп, көзүн ачып камандын жүрөгүн көрүп, курсагы ачкандыктан аны маймаңдата жеп алат. Ал учурда Лоужу дагы таттуу уйкусунан ойгонуп, баягы түндөгү жүрөк койгон жеринде жок экендигин байкайт. Кимдин дити барып мындай жорукту жасап, жол башчынын азыгын уурдады. Албетте, ал коомундагы башаламандыкты жек көрчү. Анан ал ачуулана ырылдап, саман үңкүрүнөн туруп, таңдын күңүрт жарыгында үйүргө көз чаптырып ууруну издеди. Ал өзүнүн өткүр жыт алуусу жана көздөрү менен Гугунун кылган ишин көрдү. Гугу жүрөктү ырагаттана чалпылдатып жеп жаткан эле. Лоужуа кекиртегинен акырын үн чыгарып, эки көзүн тешип жиберчидей жаалын чачыратып, шашпай кадамын шилтеп Гугуга жакындады. Гугу башында сендейип катып, анан гана нааразыланып 2 рет катуу уулуду. Лоужуа мурундарын бышкыртып, азууларын арсайтып Гугуга жакындады. Гугу акырын нааразыланып да, ачууланып да, жүндөрүн тикчитип да кармашуу абалында турду. Тегеректеген карышкырлардын арасында максаты ишке ашып, өзүнчө акырын 2 акмак бөрүнү бири-бирине кармашууга түрткөндөй үндөдү. Сен эмне олку-солку болуп турасың? Андан көрө болгон жиниң менен Гугунун бутунан тишти. Кандай эле ал сенин азыгыңды уурдаганга батынат экен? Гугу, сен келесоочу күтпөй, күчтүү болгонуң үчүн биринчи кол салышың керек. Лоужуа этти өзү атайын сенин алдыңа таштап, сага күнөөсүн жала жапкандыктан сен биринчи болуп кол салганга акың бар. Лоужуа менен Гугу экөөнүн ортосунда 2 метр аралык калган. Мындай абалда карышкырлар 3 кармашып душманын мүрт өлтүргөнгө эң ыңгайлуу шарт. Лоужуа куйругун шалпайтып тык токтогондо Гугу экөө бири-биринин көздөрүн тигилип турушту.
Гугунун көзүнөн канга толгон кареги таңдын нурунда жалтылдап уруштун боло турганы эми шексиз эле. Зылаң төбөсү көккө жеткендей кубанды. Чын-чынына келгенде алар бири-бирин аеосуз талашат. Себеби экөө тең эр жүрөк, Арине катуу жабыркашат. Эгерде Лаужуа жеңишке жетсе, анда Гугунун колдоосунан ажырамак. Ошондо Шуаңмоого Лаужунун тагынан түшүрүү алдаганча оңойго турмак. Зылаң көктөн издегенин жерден тапкысы келди. Лаужуа арткы бутун бүгүп, койругун тик кыла тикирейип, булчуңдуу жамбаш сандарын кугушура кысты. Бул бөрүнүн кандуу кармашууга даяр деген белгиси эле. Гугу дагы койругун тикчейтип, алдыңкы буту менен тик сызыктай чиймелеп, алдындагы лайды тырмалады. Ой, эми тезирээк баштасаңар ай, деп Зылаң эки жакты бирдей үндөдү. Кармашуунун акыркы ирмемдеринде капысынан Лаужо башын чайкап, бүтүндөй денесинин жүнүн бүрүштүрүп, жонун жана койругун куушуруп, көчүгү менен чөктүшүп отуруп, баягы көздөрүнүн ачуусуз заматта жоголуп, шалдырагандай үйүрдү айланта карап чыкты. Балким мындай кылыктын себеби анын коркконунда чыгар. Зылаң кадалып Лоужунун жүзүн караган кезде ал өзгөчө түшүнүксүз таш боорлонуп турган эле. Лоужа эчак мунун баардыгы мурда ойлонуп атайлап жасалганын сезгендей өңдөндү. Гугу дагы эле кармашууга даярданган абалда турган. Лоужа Гугуну карап, жумшак достук мамиледе ырылдап, ордунан туруп үйүрдү аралай басып кетти. Жийиркенгендиктен Лоужуа уруштун эң акыркы ирмемдеринде акыры өзүнүн жана Гугу экөөнүн байланышынын камандын жарым жүрөгүнөн артык көрдү. Ал экөөнүн мамилеси үчүн камандын жарым жүрөгүн курмандыкка берди. Каап, кыялына жетерине аз калган эле. Эми дагы башка мүмкүнчүлүк издеш керек. Гаммер талаасындагы кеч күздү эртели кеч жерге кыроо түшүп, түшкө маал күнгө кургап, зыркыраган суук бир аз жылыйт эле. Алтындай сары талаа чөптөрүнүн арасында апапак күмүштөй козу уйгактар дагы жайкалды. Бул карышкырлардын жупташуу мезгили. Жашы жеткен эркек бөрүлөр тукумун улантыш үчүн өздөрүнүн каалоосу менен ургаачы карышкырларды тандашат. Зылаң ал нерсеге көңүл бурган жок, себеби анын оюнун баары Лоужу менен Гугунун байланышын үзүү эле. Ошол эле күнү күүгүмдө ал талаада Лоужу менен Гугунун ортосундагы кагылышуунун шартын ойлоп теңселе басып жүрдү. Лоужуа менен Гугу экөөнүн ар бири өзүнүн орду жана кызыкчылыгы үчүн бири-бирине ишеничтүү таянышкан. Чынын айтканда, экөөнүн байланышы кындыксыздай эле. Күзгү шамал адамзатты эле кайгыртпай, ал тургай бөрүнү дагы кайгыга салат. Зылаң кайгыга чөмүлүп басып кете берди. Байкабастан үйүрдөн алыстап ыраактагы сазга жетип калат. Саздагы соолуп кургаган камыштар ар кайсы жерде серпилип, алардын кургак баштарынан ак куунун мамыгындай үлпүлдөктөрү күзгү шамалдын жели менен оодо айланып калкыды. Саргайган куштардын кайгылуу үнү аны ого бетер капалантты. Зылаң сазды бойлой басып келе жатып, өзүн ээн жерде жапжалгыз сезип, жалгызсырап кетейин деген кезде капысынан камыштын арасындагы карышкырлардын дабышын кулагына шактый түштү. Зылаң ургаачы карышкырдын бөлтүрүктөрүнө даярдаган үңкүрүнө жакын келип калганын байкап, ал үндөр жупташып жаткан бөөрүлөрдүкү экендигин түшүндү. Эркек карышкыр ылдам дем алып, өзүнө корстон болуп уулуса, ургаачысы кылыктанып кыңшылап, бул добуш жаныбарлардын жупташуусунун симфониясы эле. Зылаң ыкыласын коюп, ал үндү тыңшаганда ага аябай тааныш угулду. Бул үндөр Гугу менен Шашанын үндөрүнө өтө окшош эле. Ал шашкалактап үстөмөнүнөн жатып алып аңдыды. Бир аздан соң камышты шуулдатып эки карышкырдын соорулуп чыкканын көрдү. Чындыгында бул Гугу жана Шаша эле. Экөө бири-бирине жанашып топту көздөй бет алышты. Гугу менен Шашанын карандарын көрүп, капысынан Зылаң секирип туруп, алардын артынан карады. Шаша сымбаттуу жана коомдо өзгөчө орунда турган ургаачы карышкыр. Ал жаратылышынан бел сөөгү ичке, жамбашы жайык келип, эркек бөрүлөрдү өзүнө суктандырчу. Лоужуада аны аябай жакшы көргөндүктөн ал үйүрдө каныша эле. Карышкырлар өмүрлүк жолдош күткөндө жер жүзүндөгү бардык жандыктар сыяктуу эле өзүмчүл болушат. Айрыкча эркек бөрүлөр ургаачы карышкырлардын көңүлүн буруш үчүн кармашууга чейин барышат. Кыскасын айтканда, үйүрдүн коомунда даражасы бийик турган карышкыр Арине эң сулуу ургаачы карышкырды жандачу. Ага эркек бөрүлөр оңой олтоң барып тийише албайт.
Жуп ташуунун кызып турган учурунда эркек карышкырлардын кызгануу жана ээлөө сезимдери күч алгандыктан каадасынча атаандашы менен бири-бирин өлтүргөнчө кармашат. Шаша каныша койругунун учунан тырмагына чейин Лоужаныкы. Лоужа Гугуга өзүнүн сүйүүсүн кучагынан чыгарып берип койбойт. Гугу анын өтө ынак шериги болсо да ал унчукпай турбайт. Эгерде Лоужа өз көзү менен Шашанын анын көзүнө чөп салганын көрсө, анда Гугу экөөнүн байланышы шарт үзүлөт. Чындыгында мындай иш миң ойлосо да түшүнө кирбейт деп Зылаңдын көзү ачыла түштү. Зылаң эч нерсе болбогондой үйүргө кайтып келди. Бөөрүнүн үйүрү олжого нык тоюп, кичинекей токойдо ары-бери магдырап басып жүрүшкөн эле. Зылаң Гугу менен Шашаны жашыруун аңдып жаткан. Ал Гугуну тоонун этегинде чычкан кулмуш болуп, акырындап токойдон алыстап баштаганын көрдү. Бир аздан соң Шаша да көздөн кайын болду. Зылаң тезинен Лоужунун алдына барып, чоочулагандай белги берип улуду. Өкүнүчтүүсү карышкырлар өзүнүн үнү менен тынчы кеткенин гана билгизе алат. Калган иштин маанисин бере албайт. Ал эми Лоужуа мурунтан Зылаң жөнүндө жаман ою болгондуктан назарын салбай мурунун тырыштыра ырылдап, дарактын түбүндө көзүн жумуп үргүлөгөнүн улантты. Зылаңдын жүрөгү уйгу туйгуга түштү. Лоужуа өз көзү менен көргөндө гана анын атаандаштык сезими ойгонмок. Азыр убакытты текке кетирбеш керек. Аңгыча Зылаң Лоужуанын жамбашынан тиштеп, артка бурулуп сазды көздөй жөнөйт. Лоужуа ачууланып анын артынан кууйт. Зылаң бир дем менен чуркап сазга келген кезде камыштын тээ түпкүрүндөгү Гугу менен Шашанын жуп ташуусунун назик табыштары чыгып жаткан. Ал үн жаанын жебесиндей сызылып, Лоужунун жүрөгүн теше тийгенин Зылаң байкады. Лоужуа бир аз сендейип катып турду. Жүзүндө алгач түшүнбөстүк көрүнүп, заматта ал жырткычтанып өзгөрүп, ачууланып улуп, добушту карай бет алды. Зылаңдын сүйүнүчү койнуна батпай четте карап турду. Айыгышкан кармашууда камыштар карс-курс сынып, жиндин эмече чаңырган карышкырлардын үнүнөн саздагы таранчылар чоочуп, айланага чачыратып учурду. Бир аздан соң Гугунун желкесиндеги алакандай жери айрылып, каны куюлуп чыга келди. Анын карыны дагы Лоужунун тырмагына тытылып, каны тамчылап жатты. Сымбаттуу Шаша четкерээк жатып алып, тырмактары менен желкесинин жүнүн сыйпалап тарап, эки карышкырдын өлөрчө салгылашканын ырахаттана көз салды. Эки бөөрүнүн анын жүрөгүн ээлеш үчүн кармашканынан Шашанын коомдогу орду көтөрүлмөк. Ошондуктан ал таң калбай да, кайгырбай да турган. Себеби бөөрүнүн табияты боюнча эки бөөрүнүн кимиси жеңсе, ал ошонун кучагына курчалмак. Лоужуа кантсе да жол башчы эмеспи? Күчтөнүп жана чебердик менен зөөкүрлөнүп, шамаалдай тынымсыз сокку берип жатты. Гугу анын артынан чыккынчылык кылганынанбы, айтор ындыны өчүп, акырындан артка чегинди. Акыры Лоужуа уда сокку берип, кадырын көрсөтүп, Гугуну чалкасынан сулатып тиштегенде, Гугу каңшылап учу кыйырсыз талаага безе качкан. Бөөрүлөрдүн эрежеси боюнча Гугунун бул кышта үйүргө кайра кайрылып келишине намысы жетпейт эле. Лоужуа менен Гугунун кичинекей тоонунун байланышы таптакыр үзүлгөнүнө Зылаң кубанып ойлонду. Азыр анын аздектеген баласы Шуаңмо үчүн жол башчынын тагын талашууга болгон баардык тоскоолдуктар түп орду менен жок кылынган. Ооба, Зылаң Лоужуанын катуу кармашып, акыры Шашага ээ болуу таажысын жеңгенин көргөн. Бирок ошол эле мезгилде ал алсырап жарадар да болгон. Зылаң жакшылап ойлонуп, Лоужуаны тыныктырбай, так ушул учурда Шуаңмону жол башчынын тагына кол салдырышы керек. Шуаңмо да узакка күтө чалыкты. Ошондуктан ал ылдамыраак жеңишке жетүүсү зарыл. Ал түнү Теңирдин буйругу менен биринчи кар жады. Бирок күздүн илеби дагы эле суубай, калкыган кар бүртүгүн заматта эритип, айлана былчылдап баткак болду. Таң атып, бөөрүлөрдүн тобу азык издеп тышка чыкканда аба ырайы бузула баштады. Лай эзилип, көлчүктөргө суу толуп жана күн бүркөлүп, алардын чабытка чыгышы ого бетер кыйындады. Саргайып куурап калган чөптүн сабагы жана жалбырактарын каардын эриген суусу каптап, жер атайлап майлагансып тайгалак. Карышкырлар бут шилтеген сайын тайгаланып, алды арты болуп кулашмак. Түш ооп олжодон жолу болбой, ачка чаалыгып чарчашкандыктан бөөрүлөр арыздана жол башчы Лоужуну карашты. Зылаң ушул учурдан пайдаланып, Шуаңмо Лоужуга каршылык көрсөтсө болот деп ойлоду.
Ал үчүн атайын чатак чыгаруунун жолун табыш керек. Бөөрүнүн көктөн тилегени жерден табылды. Калың бадалдардын ичинен суур коен суурулуп чыгып, жырткыч карышкылардын тобуна калкаланып, сол жактагы ийинге качып жөнөгөн. Суур коен так ошол тапта Шуаңмоонун алдынан өтүп бараткан. Ал көз ачып жумганча коенду тырмагы менен илип кармап алды да, кекиртегинен тешип канын сызылтай ичип баштады. Лоужуа бир нече кадам аралыкта туруп, тумшугунан шилекейи чууруп, өкүм үн чыгарып ырылдап, төмөнкү даражада турган Шуаңmoo өзүнүн олжосун коомдогу мыйзам боюнча ага тартуулашын самаганын анын кебетесинен таамай көрүндү. Эң эле аз дегенде коендун жумшак өпкө боору жол башчыга тиешелүү эле. Шуаңmoo Лоужунун ырылдаганын тоготпой, ал тургай тез ылдамдыкта коендун төшүн жарып, былкылдаган жүрөгүн чалпылдата чайнап жеп кирди. Үйүр бул абалды көрүп, коендун этин тартып алууга баары жапырт жабылды. Лоужуа четте жалгызсырап турду. Шуаңмоонун анын өкүмүнө кулак салбаганы Лоужунун аброюна жана кадыр баркына шек келтирген. Эгерде азыркыдай моюн сунбагандыкты токтотпосо, анда башка бөөрүлөр дагы башаламандыкты жаратып, аны тезинен жол башчылык тагынан түшүрмөк. Кенедей коен болсо дагы бул иш жол башчынын бийлигине каршылык көрсөткөндүгүнөн белги бергенин Лоужа беш колдой билет. Ал өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен тактан түшүүсүнө ыкчам каршылык кылуусу зарыл. Лоужуа каарданып Шуаңмоого жакындады. Баягы суур коенду ач карышкырлар бир көз ирмемдин ичинде эки чайнап бир жутушту. Бөөрүнүн үйүрү талаада желпигич сыяктуу жайылып, жекеме-жеке салгылашуу башталганынан кабар берген. Топ ичинде мындай кармашуу кез-кезде болсо да, бирок ал башка кармашуулардан өтө айырмаланбагандыктан эч кимдин көңүлүн буруп чоочулаткан жок. Бөөрүлөрдүн ар бири өздөрүнүн ордуна адилеттүүлүк менен турушту. Бөөрүлөр коомунун каадасы алтында эки карышкыр жол башчынын тагын талашып салгылашкан кезде ургаачылар колдоп жардам бере албагандыктан Зылаң башка бөөрүлөргө окшоп кумурсканын уюунун дөбөсүнө чөктүшүп отуруп кармашууну тынчсызданып карады. Зылаң акылмандыгы менен эртелеп шартын жасап койгондуктан жол башчы эмитен эле күчтөн тайып баштаган. Кече Гугу менен камыштын артында шаша үчүн салгылашканда көбүрөөк күчүн сарптаган. Азыр анын соккусу кечигип, тырмагы менен дагы жакшы тыта албай жатты. Шуаңmoo эпчилдене күчү ашып ташып, чагылгандай сокку берип, шамалдын ылдамдыгындай тиштеп, абада анын сулуу сөлөкөтү, ийилген бели жана шамдагай буттарынын кыймылдары кар бүртүктөрүндөй калкып айланып, ого бетер каардуу көрүндү. Лоужуанын саргыч тарткан жүнү жулунгандыктан бир нече тамчы ганы жерге таап, абада билинер билинбес кандын жыты жыттанды. Баятан бери тегеректеп беймарал жаткан карышкырлар ачкалыктан кандын жытын сезип козголушту. 10 чакты карт бөөрүнүн кулактары тикчиип, мурундары жыйрылып, таттуу кандын жытын искешти. Жүздөрүндө кан аралаш жаңы эттен сугунгусу келгени байкалып турду. Кандын жыты орто жаштагы бөлтүрүктөрдү дагы дүүлүктүрдү. Кардын эриген суусунда баткак болгон жерде ооналашып, Лоужуа менен Шуаңмоонун зөөкүрлөнүп кармашуусун коштоп улушту. Кандай керемет! Зылаңдын төбөсү көккө жетип сүйүндү. Топтун уучууга түшкөнү жеңиштен берген белгиси эле. Лоужуа Шуңмоого дагы эки рет тиштелгенде, анын каны атырылып агып, абада аңкыган коюу кандын жыты өзүнө акмак. Эгерде Лоужуа жеңилгендин добушун чыгарса, ошол заматта бөөрүлөр аны майда-майда кесимге жулуп таламак. Анткени алардын мыйзамы боюнча, жеңилген бөөрүнүн эти үйүрдөгү бөөрүлөрдүн тегиз ачкачылыктан сактаган кечки ашы катары желет. Зылаңдын кыялы ишке ашып, анын жүзүндө бейпил жылмаюу көрүндү. Лоужуа катуу жарадар болду. Ал акыркы күчүн жогултуп Шуаңмоону эки рет тиштеген. Бирок Шуаңmoo жаш, күчкө толуп турган кези, 4 шыйрагы менен шамдак айлана, бели сымбаттуу ийилип, Лоужунун 4 тарабынан ар түрдүү сокку берип, анын өлөр жери кекиртегинен жана боорунан тиштегиледи. Шуаңmoo жырткычтана кармашкандыктан Лоужунун акырындап шай кеткен. Бул кармашта жеңилгендин тагдыры убакыттын гана иши болчу. Шуаңmoo катар-катар сокку бергендиктен Лоужуа туруштук бере албай 6-7 метр алыстыкка ыргытылып, чөптүн бетинде мүдүрүлүп, башынан тоголонуп, деми кыстыгып, эпсиз кыймылдап араң турду. Шуаңmoo ырайымсыз уулуп, арткы буттарына таянып, алдыңкы буттарын көтөрүп, оозун ачып, жаш карышкырдын аппак азууларын көрсөттү. Эң сонун Зылаң ичинен үндөп кубанды. Себеби Шуаңmoo Тайшан тоосундай айбаттанып кол салганына Лоужуа мындан ары туруштук бере албасын билет. Кана, менин уулум Шуаңmoo,
тура кой, Лаужонун кырсылдаган кекиртегинен тиштегин. Сен атаң Хейсандын акыркы аманатын аткарышың керек. Бул жол башчынын сыйлуу тагы сага арналган. Лаужуа арине көз ирмемде өзүнүн ажалы жеткенин туйгандыктанбы, көздөрүнөн үмүттүн нуру чачыраган. Шуаңмоонун алдыңкы эки буту жер бетинен өйдө көтөрүлүп, денесин жаанын жебесиндей мээлеп баштаган. Алгач Лоужанын көз карашы кайрадан жайланып жана ишеними калыбына келип, ал тургай денеси дагы кекирейип, жол башчынын кебетесине келген эле. Анын каардуу уулуган үнү топтун ичинде айбаттуу жетекчинин күчүн көрсөтүп, ага теңдүү тайманбас бөрү жоктой сезим берген. Окуядан кийин түн жарымында кулак мурун кескендей жымжырттык өкүм сүрүп, Зылаң баласынан ажырагандан уйкусу качып, кирпик какпай жаткан эле. Ал Лоужанын салгылашуунун акыркы мүнөттөрүндө кандайдыр бир укмуштуу кубулуш сыяктуу, кандайча жол башчынын айбаттуу жүзүн кайра калыбына келтиргенин түшүнбөй жатты. Себеби Лаужуа ажал менен өмүрдүн ортосунда алышып, дагы бир аз убакыттан соң жеңилмек. Ал эми Зылаң көп убакыт сарптап тарбиялаган уулу жол башчынын тагына отурмак эле. Мүмкүн белгисиз жаш карышкырдын колунан өлөөрү Лаужуа жол башчынын намысына катуу тийип, ал акыркы көз ирмемдерде сырдуу түрдө кайра күчүнө келдиби? Мүмкүн кек алгандай ажал менен күрөштүрүп, ал кайра башынан аягына чейин күчкө толдубу? Албетте толугу менен кайра калыбына келе албайт эле. Бирок Лаужуа өмүрүн куткарып калыш үчүн каарды уулуп, бул иш Зылаңга жандырмаксыз табышмактай кала берди. Лаужуанын каарды уулуганы учу кыйырсыз талаага жаңырып, Шуаңмоонун өйдө көтөрүлгөн буттары жерге түшүп, бекем кысылган денеси топту ийне менен сайгандай жели чыгып бошоп калды. Шуаңмоонун жүзүндөгү көптөн бери көрүнбөй калган коркок сезими кайрадан жаркырап чыга келген. Зылаң Лаужуанын ырылдаганынан Шуаңмоонун баягы мурунку кебетесине кайра кайтып келгенин ошол замат сезген. Бала кезиндеги жүнү боштугу турукталып, ал оңой эле жок болбойт. Зылаң баары бир өжөрлөнүп Шуаңмоону мыкты тарбиялаган. Бирок үйрөнгөн адат калабы уйга жүгөн салабы деген сыңары Шуаңмоо кайрадан эски адатына түшүп, баягы руху жок карышкырга айланган. Бирок чындыгында бала кезиндеги жүрөксүздүгүн жана кайратсыздыгын жок кыла албайсың. Аны жаныңдын түбүнө жашырсаң да, эртеби кечпи акыры эски ооруча кайра калыбына келет. Эгерде Зылаң алдын ала ойлонгондо, азыр мындай болмок эмес. Аттиң ай, арман ай. Көз ирмемде Шуаңмоо тырмактарын жана азууларынын күчүн басаңдатып, каалаган буйругуңду аткарууга даярмын дегенсип, бөтөн бир карышкыр болуп өзгөрүлдү. Ал акмактанып артка бурулуп качууга дагы камданды. Ал бул кармашууда жашоо үчүн эмес, өлүм үчүн урушканын эсинен чыгарып, багынганы аз келгенсип жанын соо калтыруусун сурангандай болду. Ал карышкырдын тирүү калышы дүйнөдөгү аеосуз ажалга тете экенин да унуткан. Ал бөрүлөрдүн чөйрөсүндө күчтүүлөр алсыздарын жей турганын да унуткан. Ал кандын жытына дөөлүгүп, аларды курчаган карышкырлардын жемине айланаарын дагы эсинен чыгарган эле. Лаужуа көптү көргөн тажрыйбалуу жол башчы болгондуктан, ал Шуаңмоонун артка бурулуп качканын байкап, аны жамбашынан катуу тиштеп, моюн этинен канын агыза жулганда, кайнаган ысык каны атырылып, кып-кызыл каны ап-апак кар бүртүгү менен аралашып, чөптүн бетине себеледи. Шуаңмоо кулакты жарчудай азаптуу уулуганда, баятан бери тегеректеп отурган бөрүлөр максатына жеткендей белги берип улушту. Шуаңмоону баары бирге жабылып капташканда, Шуаңmoo бир ирет наалат айткандай улуганга жетишип, ажалдын оозуна кирип кете берди. Зылаң алардын алдынан тосо да албады. Тоскоолдук жаратканга анын мүмкүнчүлүгү дагы жок. Зыркыраган кыштын суугунда бөрүнүн ачка тобу өзүнүн шеригин жегенин эчак эле карышкырлардын адаты болгон. Эгерде карындарынын камын башка азыктар менен көрүшсө, анда алар мындай зөөкүрлүккө барышпайт эле. Ал эми ачкачылык жанды кашайткан кезде үйүр жаратылышынан мыкаачы болуп өзгөрүлөт. Бир заматта чөптүн үстүндө ак перметтей жалтырап, карышкырдын сөөгү гана калган. Шуаңмоонун этине тойгон бөрүлөр Лаужуаны колдоп кубаттап, шаша менен дагы бир ургаачы карышкыр назик тилдери менен Лаужунун үстүнкү жүнүн жалашып, анын ийгилигине кубанып жатышты. Бир гана Зылаң баласынын сөөгүнүн жанында жалгыз чөктүшүп, жүрөгү сыздап ооруткан муңду сыртка чыгара албай отурган. Шуаңmoo чындыгында Лаужунун колунан өлгөн жок. Ал ажалын өзүнүн жүнү боштугунан тапкан. Эсил кайран бөлтүрүгүм, эсил кайран бөлтүрүгүм.